Урматтуу кыргызстандыктар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Палестина жеринде азыр согуш болуп атканын сиздер билесиздер. 2023 жылдын октябрынан баштап Хамас кол салгандан бери Израиль Палестинага согуш ачып, шаарларын бомбалап, ракета менен аткылап, бүт шаарлар талкаланып, адамдар өлүп, азыр 48 миңден ашуун адам каза болушту. Анын ичинде 28 миңден ашуун жаш балдар бул дүйнө менен кош айтышты. Дүйнөдөгү мусулман мамлекеттери, башка мамлекеттердин баардыгы ушу Палестин мамлекетине, Палестин элине колдоо көрсөтүп жатышат, моралдык жактан. Өлгөндөргө Куран окуп жатышат. Мына ушул улуу Рамазан айында Кыргызстандын коомчулугу дагы ушул Палестинада курман болгондорду эскерип, аларга Куран окутуп, анан Палестин элине кыйынчылыкты көрүп аткан ушул баатыр элге бир өзүбүздүн пикирибизди билдирип, колдоо көрсөтүп коелу деп чечтик. Мына эртең ушул боюнча тегерек стол болот.